Бишкек шаарында бул өзгөчө майрам. Анткени жыл сайын Суперинфо гезитинин жылтандоосун жөнөкөй окурмандардан тартып, чыгармачылык адамдар, коомдук ишмерлер, саясатчылар күтүшөт. Коомчулукта гезит жылтандоосун акыйкат элдин добушу менен аныктайт деген түшүнүк сиңип калган. Мындан улам кызыл килемге татыктуулар гана келет. Кызыл килемде басуу бактысы Өнүгүү Прогресс партиясынын да буйруду. Анткени акыркы 2 жылдан бери партиянын карапайым эл үчүн жасаган эмгеги тоодой. Жылдын меценаты. Бул сыйлыкка саясатчылардын арасынан жалгыз гана жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев татыктуу болду. Бирок сыйлык тапшыруу аземине эл менен жолугушуусун кыя албаган Бакыт Төрөбаев келе алган жок. Андыктан кесиптеши Абдулатип Режавалиев алып ыраазычылык билдирди. Мына бүгүн биздин Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын жетекчиси Бакыт Эргешев башында турган биздин партия үчүн аябай чоң кубанычтуу күн болуп отурат. Себеби дегенде биздин партиянын элге кылган кызматын Суперинфо гезитинин жамааты туура баалап, ушул сыйлык менен сыйлап отурат. Ошондуктан мен бүгүн дагы бир жолу ушул Суперинфо гезитинин жамаатына ыраазычылык билдирем. Эске салсак, Суперинфо гезити Кыргызстандагы эң окумдуу гезиттердин бири болуп, 100 000 нуска менен жарык көрөт. Мына ушунча сандагы окурмандардын сыйына саясатчылардан Бакыт Төрөбаев татыктуу болду.